Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алқчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Өз партиясы тарабынан кызматтан кетириле жаздаган Британ премьер-министри ордунда калып, эми Брексит келишимин жакшыртууга аракет кылууда. Окумуштуулар жада калса Антарктидада түбөлүк деп эсептелген мөңгүлөр ээрип жатканын көрсөткөн жаңы далилдерди тапты. Докторлардын оору менен карлыкка каршы сыры барбы? Кыргыз эл баатыры Мамбет Мамакеевдин иш күнү. Бүгүн Брюссельде Британ премьер-министри Тереза Мэй Евро биримдиктен Брексит келишими боюнча көбүрөөк артыкчылык алууга аракеттенүүдө. Бир нече саат мурун анын консерваторлор партиясынын депутаттары ишеним көргөзбөө боюнча добуш берип, Мэй айым эптеп ордунда калды. Консерваторлар Европадан чыгуу, анын ичинде өзгөчө Ирландияда чек ара көзөмөлүн алып салуу боюнча келишимге нааразы болууда. Мэй айымдын эмки кадамы кандай болот? Бул жерде Брекситти колдогондор же ага каршы чыккандар айлап демонстрацияга чыгышууда. Берилгендикпи, балким алар Брексит Британия соңку 10 жылдан бери туш болгон эң чоң маселе экенин сезип жатканы турадыр. Жада калса бул өткөн түнкү Тереза Мейди кызматынан кетирбей, ордунда сактап калуу чечиминен да жогорудур. Брексит туңгуюгунан чыгаруу дагы деле Тереза Мейдин милдети. Ага ишеним көрсөтпөө маселеси көтөрүлүп чыкканы Мейдин милдетин жеңилдеткен жок. Дали жиктелип турган парламент, партия жана өкмөт менен иштешип жаткан Тереза Мей тарапкерлерин ынандырууга аракет жасап жатат. Алар Брексит келишимине ылайык Британия Евро биримдиктин эрежелерин белгисиз мөөнөткө чейин аткарууга мажбур болот деп кабатыр. Бул тасма тартылгандан бери экөө өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Дали өз кызматында отургандардын бири келишимге жетишпөө ыктымалдыгы бар деп эскертти. Эгер өзгөртүүлөрдү киргизбесек, келишимди колдоо абдан кыйын. Парламенттен колдоо таппайт деп ойлойм. Аны министрлер парламентке жөнөтүүгө макулдугун берери да күмөн. Айрым министрлер Евро биримдиктен чыгууга каршы турарын билдирип келүүдө. Бирок учурда өз пикирлерин ачык айтуудан карманышууда. Келишимге жетишпесек, өлкө үчүн жаман болот деп ойлойм. Ошондуктан парламент өзү бекитип, ага чекит коет деген ишеничтемин. Азырынча Европа лидерлери бүгүнкү саммитте Британияга өзү каалаган учурда өзүнүн шарты менен Евро биримдиктен чыгып кетүүсүнө макул болоору белгисиз. Кечээ Берлинде Германиянын лидери өз пикирин ачык билдирди. Биз келишимден чыгуу тууралуу пикирибизди өзгөртүү ниетибиз жок деп билдирди Ангела Меркель. Мэй айым кайсы гана лидер болбосун убакыттар экенин эскертти. Бүгүнкү Евро биримдиктин саммитинен кийин Брекситке байланыштуу көп маселе каралчудай. Жаңы жылда 21 январга чейин өлкөнүн Евро биримдиктен чыгуу тууралуу жылдырылып келаткан келишимине Британия парламенти добуш бериши керек. Эгер өкмөттүн келишими колдоо таппаса, 21 күндүн ичинде өзүнүн кийинки кадамдарын аныкташы зарыл. Бирок кандай гана келишим болбосун, ал күчүнө киргенче Европа парламенти колдоп бериши керек. Андан кийин 29 март күнү кечки саат 11-де Британия парламенти Евро биримдиктен чыгып кетиши керек. Бирок премьер-министр жана анын келишими парламенттен колдоо таппай келет. Азырынча Евро биримдик менен бекем байланган Брекситти дагы жаңы референдум өтөөрүн дагы эч ким четке кага албайт. Тереза Мей канчага чейин иштесе да, баары үчүн Британиянын келечеги кандай болот деген суроо жоопсуз калууда. Кызматты ордун эптеп сактап калган Британ премьер-министри Европадан чыгуу боюнча Брексит келишими жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди www.bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Климаттын өзгөрүүсү боюнча Польшада өтүп жаткан эл аралык саммитте бардык тараптарды ынандырууга 2 күн калды. Париж келишимине ылайык глобалдуу температураны өндүрүштүк доорго чейинки деңгээлден 2 градус жогору сактап туруу боюнча чаралар зарыл. Ал арада НАСА Антарктиданын чыгыш тарабында мурун түбөлүк деп эсептелген мөңгүлөр ээрип жаткан боюнча далил бар экенин эскертти. Океандагы муздун чоң бөлүгү урап түшүүдө. Антарктидадагы тоңуп жаткан муздун баары эрисе, деңиз деңгээли 70 метрге чейин көтөрүлүшү ыктымал. Ал себептен НАСА жана башка окумуштуулар тобу муздардын эришине тыкыр көз салып келишет. 2004-жылы BBC Батыш Антарктиданын үстүнөн учуп, бир нече жылдан бери чоң көйгөйгө айланган муздардын агымын изилдөөгө барган окумуштуулар тобуна кошулуп, аймакты көрүп келген. Бирок учурда НАСА спутниктен алынган маалыматтарды изилдеп,
чыгыш Антарктиданын муздары да ээрип жатканын аныкташты. Өтө чоң көлөмдөгү муздун бетиндеги кызыл түс аймакта муздун азайганын, ал эми көк түс ээриген муздардын көбөйүп жатканын билгизет. Мындан мөңгүлөр туруктуу бир абалда жатпаганын даана көрсө болот. Антарктидада муздар эрип, деңиз деңгээли көтөрүлүп жатканын билчүбүз. Эми болсо НАСА Антарктиданын башка тарабындагы 8 мөңгү ээрип жатканын билдирди. Ага океандагы температуранын өзгөрүлүшү жана жылыган суу Антарктиданын муздарына жеткени себеп болууда. Мөңгүлөрдүн эриши дүйнө жүзүндөгү шаарлар үчүн чоң көйгөй. Ар бир ашыкча муздун эриши жээктерде жашаган миллиондогон тургундардын өмүрүнө коркунуч жаратып, дүйнөнүн көңүлүн өзүнө бурууда. Менимче климаттын өзгөрүшү боюнча маселе олуттуу болуп баратат. Ага биз азыр чара көрүшүбүз керек. Келечектеги илимди карап отурбастан учурда эмне кыла аларыбыз тууралуу ойлонуп жатабыз. Бул маселеге активдүү киришип, чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз зарыл. Антарктида жана Арктикадагы муз өтө алыста тургандай сезилгени менен планета жылууланган сайын ал олуттуу жоготууларга алып келүүсү бышык. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Швециядагы тынчтык сүйлөшүүсүндө жетишилген келишимге ылайык Худайда портунда Йемендеги араздашкан эки тарап ок атышууну токтотууга макулдашты. Бул тууралуу буунун генералдык катчысы билдирди. Эми порт аркылуу абдан муктаж болуп турган элге гум жардам жана азык-түлүк жеткирүүгө мүмкүн болот. Үстүбүздөгү аптада Кытайда экинчи канадалык жаранды кармашты. Кытайдын айтымында бул эки киши улуттук коопсуздукка зыян келтирүүнү көздөгөн деп шектелүүдө. Эгерде Канада өткөн аптада камакка алган кытайлык Huawei телеком компаниясынын жогорку кызматтагы өкүлүн бошотпосо, олуттуу кесепети болорун Бейжин эскерткен эле. Түркиянын баш калаасы Анкарада жогорку ылдамдыктагы поезд кырсыгында кеминде 9 адам набыт болду. Ондогон киши жаракат алды. Жүргүнчүлөрдү ташыган поезд Борбордук Коnya провинциясына баратканда темир жолду текшерип келаткан башка поезд менен сүзүшкөн. Францияда жүздөгөн полицейлер жана аскерлер Страсбургда эки кишини атып кеткен куралчан адамды дали издеп жатат. Шектүү кишинин аты Чериф Чеккат экени айтылууда. Полиция ал түрмөдө жатып радикалдашып кеткен жергиликтүү тургун экенин айтууда. Германиянын полициясы издөө иштерине кошулду. Докторлардын оору менен карлыкка каршы сыры барбы? BBC Кыргыз медицинасынын аксакалы, Кыргыз Республикасынын баатыры Мамбет Мамакеевдин бир күндүк иши менен таанышып келди. Азыр 0%. Смертность 0. 92 жаштагы хирург 68 жыл мурда жасаган биринчи операциясын азыр да күнү бүгүнкүдөй эстейт. 54-жыл түпкө жерди. Анда суук эч ким жок, анан бир күн түнкү саат 1-де. Чанаанда машина жок. Чана менен бир аялды алып келди. Немачный деп коебуз, жаңкы немаш бала плавать этип жүрөт. Жалгыз ушу операционный сестра менен. Анда мындай наркоз жок. Масочный наркоз. Биздин задача ушу өттү алыш керек да. Хирург ата 68 жылдык карьерасында өз эсеби боюнча 30 000 операция жасаган. Карыя доктор азыр деле операцияларга жетекчилик кылып, өзү катышып келет. Это абдан напряженный, воспаленный. Карбалабы? Доктор Мамакеев операцияны оор же жеңил деп бөлбөстөн, баарына олуттуу кароо керек деген эрежени карманат. Самый страшный аппендицит. Оңой дагы и страшный. Бул кээде ичине алып бириси таптырбайт. Где угодно располагает. Анан кенеде эле мондай отросток. Ушундан канча киши майып болду. Бизде деле аппендицит нормальный убагында келсе, ал эң эле оңой ошол. Мамбет Мамакеев Кыргыз Республикасынын баатыры. 2 жолу Манас ордени менен сыйланган. 90 жаштан өткөн дарыгердин хирургиялык операцияларга катышканы дүйнөлүк медицинанын тажрыйбасында жокко эсе көрүнүштешет. Бүгүнкү күндө мына биздин Мамбет Мамакеевич 92 жашка чыгып, хирургиялык ыкма менен хирургиялык ооруларды дарылап жаткан жалгыз дарыгер деп эсептеймин. Кеп ушул 92ге чыгып, бүгүнкү күндө эмгектенип келаткандыгында. Мына мен ошону бас айткым келип атат да. Бир топ активисттер карылыкка моюн сунбаган хирургдун иштермандыгын жогору баалап,
Аны Гиннестин дүйнөлүк рекорддор китебине киргизүүнү көздөп жатышат. Абдыбек Казиевтин баяндамасын көрдүңүздөр. Гана Африкадагы эң ири уюлдук телефон рыноктарынын бири болгонуна карабай, айрым аймактарда телефон чалуу оңой эмес. Жакында ар бир ганалык жаран бир эмес бир нече чөнтөк телефонун көтөрүп калат. Себеби сигнал камсыздаган мекемелер бир жерде иштесе, башка жерде иштебейт. Бирок өлкөнүн түндүгүндө жашаган тургундар бул маселени адаттан тыш жол менен чечип алышты. Бул бак кадырес эле бактай көрүнгөнү менен ал өзгөчө. Ал тышкы дүйнө менен байланыштын башкы борбору. Бул бактын биз үчүн мааниси чоң. Бүт айыл андан көз каранды. Себеби бактын түбү мобилдик сигнал кабыл ала турган бирден бир жер. Телефон чалып ушул жерден гана сүйлөшө алабыз. Андыктан биз ага өтө аяр мамиле кылабыз. Эгер бак куласа, биздин иш бүтөт. Бул Билинсинги аттуу түндүк Ганадагы кыштак. Кыштактын тургундарынын көбү чөнтөк телефон көтөрөт. Бирок аны колдонуу айылдыктар үчүн машакаттуу иш. Бул бак алардын турмуштук жолунда эле болуп калды. Азыр саат түшкү 3 болуп калды. Демек азыр бактын түбүндө уюлдук байланыш үчүн сигналдарды кабыл алуунун эң ыңгайлуу мезгили. Абу Бакир Аль-Хасан бул кыштакта жашайт. Тармактык сигналдарды кармоо абдан чоң маселе. Айылдагы бардык эле сигнал издешет. Эгер силер досуңуз же сүйүктүүңүз менен байланышкыңыз келсе, бул аябай машакаттуу нерсе. Дагы жаман жери, кош бойлуу аялдарда маселе жаралса, же бирөө катуу сыркоолосо, тез жардамга жетүү жагы абдан кыйын. Тони Асам телекоммуникация инженери. Бул бак чагылдырыч катары кызмат аткарат. Анын бутактары сигналды кабыл алат да, аны мейкиндикте чагылдырып, жүз сигнал зонасын жаратат. Ал өз кезегинде сүйлөшүүнү мүмкүн кылат. Өкмөт Ганадагы мобилдик тармакты кеңейтүүгө үмүт кылат. Бирок ага чейин бул кыштактын тургундары сырткы дүйнө менен байланышы үчүн бул бактын бутактарына таянып тура беришет окшойт. Эми спорт. Чемпиондор лигасында Жозе Мориньо Манчестер Юнайтед 2-1 менен Валенсиядан утулган оюнда айласыздан запастагы оюнчуларды киргизгенде кабаттыр болгонун айтты. Ага карабастан Манчестер Юнайтед эмки айланпага өттү. Ювентустагы 2-1 менен Young Boys командасынан утулуп калды. Пеп Гвардиоланын Манчестер Сити командасы болсо 2-1 менен Хофенхеймди жеңип, өз тайпасынын жогорку сабында. Нокаут айланпасында Сити эми Атлетико Мадрид, Шалке, Рома же Ажакс менен беттешет. Бүгүн күйөрмандардын көңүлү Европа лигасына бурулат. Лигага жолдомо алган Арсенал өз таласында Карабах менен ойнойт. Челси да лигага өттү. Анын каршылашы венгриялык Виде мелдештен чыгып калбаш үчүн жакшы жыйынтык көрсөтүүгө муктаж. Селтик жолдомо алыш үчүн Зальцбург менен жок эле дегенде тең чыгышы керек. Ал эми Рейнджерс нокаут айланпасына чыгам десе, Рапид Вена командасын сөзсүз утушу керек. Эмки сезондон баштап аялдардын теннис ассоциациясына кайтып келген энелерге камкордук көрүү күчөтүлөт. Төрөттөн кийин же жарааттан айыгып тенниске кайтып келген аялдар мурунку рангтарын колдонуп, 3 жылда 12 мелдешке катыша алат. Бирок тенниске кайтып келген энелер рангтар сыяктуу эле мурунку ситтерин колдонсо деген Серена Уильямстын каалоосу ишке ашкан жок. Уильямс 17-жылы төрөттөн кийин спортко кайтып келип, бирок Франциянын ачык турнирине катышпай калган. Жаңылыктар соңунда Японияда ит жылы бүтүп, жаңы доңуз жылы башталышын белгилеген эң бир кызык бийлик өткөрүү жөрөлгөсү болуп өттү. Кытайдын Зодиак жылдыздар календарын белгилеп, 6 жылдан бери терезе тазалаган жөрөлгө аткарылып келет. Бул иштерге жада калса, Аязатта дагы киришти. Бир гана жери алар жаңы жылдын келишин өтө эле эрте утурлап жаткан жери жокпу? Себеби доңуз жылы расмий түрдө февраль айында гана башталат эмеспи? Жаңы жылга карата Зодиакты шылтоолоп, эшик терезенин баарын жуудуруп алган жакшы да. Саламатта калыңыздар.